Короче, Моңгону табыз. Ушул спортту ташта, ушу олимпиадага барып күрөш, ошого даярдан бул спортту ташта десең, кандай жооп бересиң мендерге? Ютубтагы мекендештер Марселди колдоону келди. Полный адамдар бар, көрдүңүздөр. Марсель келди, туугандар. Bir ay вообще жоспарыма кошулуп. Ошол себептен мынакей результат. Можешь сказать, кто из кыргызских спортсменов тебе больше всего нравится? Здесь. Вообще, за всю историю кыргызского спорта. Көрдүң да дос. Кандай жакшы жактарыбызды киргизебиз биз. Мындай. Кыйналгандарыбызды киргизбейбиз. Адам деген он психологически даяр болуш керек буйнусы. Бизде де элдерге окшоп кайтпайбыз. Просто кайда эткенибизди көрсөтпөйбүз да. Ассаламу алейкум достор, сиздерге биздин Кожу магазинде бүгүн Песерадагы обзор көрсөтөбүз. Жаңы ассортимент, жаңы кийимдерди, анан ошондой эле акция жана белектер жөнүндө айтып кетмекчибиз. Анда эмесе кеттик. Достор, мына биздин Кожу магазинде мен кийип турган кийимдердин баарын тапсаңыздар болот. Бул Москвада баарыңыздар билгендей күн аба ырайы кичине мындай сууй баштады, ошого ылайыктуу күзгө даярдык. Анда эмесе ошол кийимдердин баарын бир ассортимент кылып сиздерге обзор кылып көрсөтөбүз. Биздин дарегибиз метро Маринада, 5-чыбыктан чыкканда Марийский пассаж торговый центр, экинчи этажга чыксаңыздар Кожу магазинде өзүбүз тосуп алабыз. Ассаламу алейкум, баарыңыздарды күтөбүз. Ассаламу алейкум, Алибек ТВ YouTube каналына мекендештер кандайсыздар? Ушул видеого обязательно бирден лайктан басыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Туугандар, биз буюрса Манас аэропортубуз, Бишкектебиз, 3-август Марсельдин бою болот, ошого келдик. Анан айта кетчү нерсе, жакын арада эле билесиздер, Марсель досум бир ок аткан. Ок дегенде кандай бир 10 эле пистолет менен атып койгондугу үчүн интернетке тарап, ошонун айынан азыр границага келсек, бул жактан кичине розыска берип коюшуптур ушундай да, артта бул жерде милиция текшерген жер бар экен. Ошол жака алып кетишти, уже 1 сааттан бери күтүп атабыз. Анан азыр еще первомайский сотко деп ошол жака алып кетет экен. Кайсы анан тергөө амалдары жүрөт дейт. Буюрса 3 бой бар, еще веси жете элек, весин угуш керек. Видеодан алыстабаңыздар, до конца көрүңүздөр. Весте кандай кубадат, эмне болуп атат, баардыгын тарып турам. Баардыгын боюнан бери чыгарам. Ушул каналга подписка ыргытып, күтүп туруңуздар. Майга жүрдүр коймо. Oyuncu? Qanday da? Баягы Марсель вести кууп баштады, туугандар. Көрдүңүздөр. Буюрса канча 4 килограмм калды Марсель? Марс 4 килограмм калды. Яка чыга алат дос. 4 килограмм калды. Onun arkasından çıkıyor. Limon verip sosun. 4 kilogram buyursa. 4 kilogram. Bu. 200 Buyagı neme? Kança? Bu kançası 31 ya? Ertege koyun bu. Короче, 3'ü boy tuğanlar, 3'ü boy uşuğa dayardan talып buyursa. Boydan beri polni tartып çıkarып аласың. Башталды бияк. Биякта бека. Бекада чыгат. Бойго. Сен канча вес калды досум? 3 килограмм kaldı. Sende de 3 kilogram kaldı. Kançaga düşüş gerek? 64 kilo. 64 kilo. Ette 5 kilo olsa inşallah. Boyu da gösteririz. Veçe konka. Başlandı ya.
YouTube'da mekanizmler kanaldaşlar. Buyursa 3 gün kaldı, 3 gün vakit kaldı. 31 Ağustos bugün. 31 iyul, то есть 3 Ağustos günü бой болот Octagon Ligada, Gazprom Arenada. Ошого даярданабыз. Бул жактагы 3 досун тең чөт бойго жеңиш каалап коюңуздар. Ийгилик каалап коюңуздар. Бойдон бери бардыгын тартып чыгабыз. Бул жакта вес кубатчат. Ар бирөөнкү бир 3-4 килограмм калды уже. 3-4 килограмм кууп жетишсе болду уже. Даяр болот. Бул жакта Марсель. Мына, көрдүңүздөр. Вес болот. Бу жакта Бека. Бу жакта Арсенбай. Бу жакта зал көрдүңүздөр. Тренировка кылып баары. Баарына ийгилик каалап коюңуздар турганда. Жерде карап атканда. Агасына. Жер страшный. Кайфты досым. Вообще страшно. Жерде көргөн. Уже 3 килограмм өлүп койдуң го дейм уже. Ha? 3 kilogram ölüptü ola. Beka. Мына биякта Бека. Ва терде неме чыгып атабы терсилерде? Дерлардан канча чыгып берет? Настроениясын кара, менин настроениям. Я кайфую, короче. Настроениясын карасам, настроение жок. Оны настроение эмес, заряжен ишке жүрбөйм. Шуну мен. Онда берип сатар го. Көрдүңүзбү? Тер страшно болот да бирок. Бес болот тугандар көрүңөр. 3 килограмм. Адам деген оң психологиясын даяр болуш керек, буйнусы. Алла даяр эмес адам. Настроениялар жок да? Азыр 4 килограмм жайын кетти го өзү. Түштү го дейм уже не? Жерде карачы. Түштү го дейм onun жерде. Ондай каным уже кетти. Тер агылар тугандар, прямо агылар. Бес куш өтө оор экен тугандар. Я есть только шоу. Ой, да? Он и покатил. Тугандар, бес куш өтө кыйын экен. Могул жерде терди көрүп алып 3 килограмм кетти го дейм, жөнүндө 3 килограмм. Эмне бар? Ишо ишкек вообще кайнап аткен, плюс весегонка жеп алып, еще сыртына шым, спартика жеп алып, ташым жеп алып бес болду. Өтө кыйын. Üçöden dostum, üçöden çöt. Bizde de elleri yoksa pakayt etmez. Просто pakayt etkeniz көрсөтпөйбүз да. Только спорттун жакшы жагын көрсөтөбүз бизчи. Неге дегенде спортто келип аткан жаштар спорт жаман нерсе экен деп коркуп калбасын да. Биздин кыйналып атканыбызды көрчү. Ошол себептен көрсөтпөй коем. Жаштарга мотивация болсун. Жаштарга чисто акча алган кыласың. И отдыхать етіп жүрген боласың, ошондо жаштар түшүнөт, спортто жакшы экен депчи. Жакшы экен да. А так биз дагы мындай акайт этип беспейбиз. Так что тренировка кылган. Көрүңөр тугандар, могул бес. Могул карабыз. Кармаган жерим. көрдүңүзбү? Terdi gördün mü tuganдар? Terdi gördün mü tuganдар? Эки катышым биякта. Весегонка, сыртына шым. Көрдүң да досум? Кандай жакшы жактарыбызды киргизебиз биз. Мындай.
қиналғандарыңызды кіргізбейсіз. Жаштар Почти білмеген бері жақсы тамақ жей элекмин. Өзің білесің. Егер біз жаман жақтарды көрсете берсек, уже сағайым жақпай қалады спорт. жаштар качып кетеді. Ошол себептен только жақсы жағын көрсетіш керек. Спорттыңчы. Неге мен жаңағы гонорар алғандарды нарық берек шығарам. Жаштарға мотивация болсын. Спортта ушундай артиштесі болот экен да деген ойгесин да. Блогерлер чыгарат го. Миллиондорду кармап. Ошон үчүн көп адам блогер болуш керек, жеңил акчагачы. Спорттон да ошентип көрсөтсөк, спорттон ошентип келишет да, кызыгат. Жеңил акча. Самом деле биз деле кыйналабыз. Өзүбүздү кыйнайбыз. Тамақ ішпей жүреді туғандар. Тамақ ичпей жүрөт. Канча күндөн бери. İçim ucu şıkla bak. Su içse вес көрдүк аттан. Тоқтағаннан кейін таңсып отыр. Терле. Ошол туғандар көрдүңүздөр вес куш өтө кыйын. Маселе только гонорарларынан жакшы көлдө жүргөндөрүн чыгарат. Койдо иши ойноп. Билесиңби силер мурда тартайын дегенде жок дедим. Бизди ham көрсүн. Элдер ушинтип кыйнала берсе, карапайым эл билбейт экен да. Жанагынтип бул менет кылтат деп, жанагынтип менет күчтүү дей берет экен. Биз деле менет кылабыз, ал менет. Ойноп жүргөндө эле көрүнүп каласың да сен. Мен ойноп жүрөм. Өзүң билесиң, даже отуруштарга барбайм. Силер чакырган жерлерге барбай, дала кетем. Эчким ал өзүңөр билесиңер. Болду. Канчаладан сен постоянно жанымда жүрөсүң. Түшүнбөйм. Бир ай калганда уже бизге кошулбай калат туғандар. Bir ay kalmış dostlarıma koşulun. Ошол себептен мынакей результат. Ошол себептен постоянно каждый бойда ушул аракет кылам. Шунча эмгек кетип атат. Шунча эмгек кетип атат. Ошол себептен результат кылам. Көрдүңөр туғандар. Терди карагыла вообще могул жерде канча бул чакырганда шунча вести кылыш өтө кыйын. Весогонка аба өткөрбөйт ичине. Плюс спортивка шың кийип алып могул жерде түшүп калып күндүн ысыгы бул Бишкектин кайнап атат Бишкекчи вообще. Жакта да бека коюп атат уже. Үчтөсүн терди агып атканын көрдүм тугандар. YouTube'da мекенештер буюрса отельге келдик, Бишкектебиз. Отельде бул жакта вес кууп уже 2 килограммдан калды. Марселде буюрса вес 2 килограмм эле калды осума. Уже почти ровно десек болот. Почти ровно. Почти ровно. Почти ровно. Мына вес кууп бuyakta отельдебиз. Бишкек боюнча ушул номер 1 отель билет экенсиздерге. Эң кымбат, короче, эң нормальный отель деп айтышты, билбейм, точносунчу. Организация өзү берет экен тугандар. Короче, 3 мал тамак ашып менен. Бирок вес кылып атканда тамак жемей жок десең. Тамак жемей жок. Биз менен келген секундоктор тамак жеп. Только визиткебиз да. Бuyakta бека. Досум сеники да канча калды? Ровно 2 килограмм алды. 2 килограмм алды уже. Сен алды справка жасаш керек. Аз калды буюрса. 2 күн калды бойбой. Эртең вес уже? Ертең сағат 5 бұйырса. Эртең вес экен тугандар. Көрдүңүздөр бул жагын. Бирок бияка баардык таразылар менен берет экен ушундайчы. Даяр экен. Вестерин текшерип турат экен бияка. Келип алып. Ошол тугандар. Видеодон алыстап алыңыздар тугандар, бойду дагы чыгарам. Бойду да тартып чыгарам буюрса, анан дальше көлгө кетебиз. Көлдөн дагы Марсель менен берилик өтө сонун суроолор бар. Марселге берилик. Ошол суроолордун баардыгын берип, видео тартабыз тугандар. Короче, фотосессияга келдик. Фотосессия. День медиа, короче. Вес уже ровно болуп калды почти. Весь уже ровно. Буюрса. Вообще желтый карточка алган эмесмин, билесиңер. Ровно. Желтый карточка вообще албайм. Артында көрдүңөр тугандар, жарыктарды. Организация ушу уюштурат экен полный. Ушул нерселердин баардыгына фотосессия бар. Телевизордон эле чыгып аткан жана бойдун алдына чыгат го.
ошол ушуну заранее таркалып көргөзүп жаткан. Живой көргөзүп атам силерге. Бесплатно баардыгы. Билет сатып алыштын кереги жок. Сен биякта бир кадрда эле урат экенсиң да. Ооба достор, жаңында башынан деген анан повторный деген тема болбойт достор. Бир кадр менен урамыз. Актер болсоң сразу учат экенсиң. Бирден. Ойдун алдында чыгат го, экрандан көргөзүп берет го, ошону ушул жерден калат экен баардыгын. Ушул жерден даярдап алып, заранее 1-2 күн калды бойго. Ушул моменттерде даярдап эткен. Бул жагы кино. Джалалабаде, что за место? Город Джалалабад самое красивое место, брат. Там же есть орех, брат. Орех. Самый большой орех. Ну там я там родился, там живу сейчас тоже. Самый красивый город. Если у вас время будет, давайте приезжайте. Мы там режем барану и мы покажем, как гости встречают. Ну и здесь я не местный, потому что, брат. Так что, если хочешь, давай следующий турнир. Если хочешь, брат, давай следующий турнир сделаем. Город Джалалабад, там стадион есть, Курманбек стадион, там есть 10 тысяч человек. Если хочешь, там сделаем. Лично я собираю люди 10 человек, так что приезжайте в Джалалабад. Брат, ты сказал, что Бишкек сильно отличается от Джалалабада. Это, по сути, такой город, где люди знают русский, люди знают английский, Да, люди да. помягче, Да, они да. другие, как Да. не как в Джалалабаде. Можешь рассказать, в чем главное отличие? Да, у нас Джалалабад менталитет чуть-чуть другой, брат. Ну, здесь все русскоязычные, ну, потому что я не умею этот русский язык, плохо знаю, брат. Я родился в Джалалабаде. Вот здесь даже английский знает много людей здесь. Вот. Как ты думаешь, пацаны вот с Бишкека и пацаны с Джалалабада, они что, сильно разные, вот, которые выросли и там, и там? В чем Не отличие? знаю, там настоящие, все настоящие. Люди настоящие. Жесткие? Да, жесткие, настоящие. брат. Чистый кыргыз. Традиционно кыргыз, да? Традиционный кыргыз. Вот так. Сколько была дорога? Это занимало время? Час. Туда час, обратно час. Каждый день? Каждый день. Вот так я работал, брат. Нигде, даже нигде не отдыхал. Чисто работа, дом был здесь. Можешь сказать, кто из кыргызских спортсменов тебе больше всего нравится? Здесь, Вообще, за всю историю кыргызского спорта. не знаю, брат. Я не скажу, брат. Если один скажет, второй этот обиделся. Хорошо, брат, скажи 5. Нет, 5 тоже. Остальные 5 тоже Нет, обидятся, да? Остальные, да. Ага. Хорошо, У брат. нас много спортсменов, много сильных спортсменов. Ну, все сильные. Я не хочу один человек сказать. Ну, наверное, в Кыргызстане больше всего любят борьбу вольную. И, наверное, главные Потому что звезды вольной борьбы самые известные, да? Да. Здесь... бир боецтин аттарын айтат сага. Айтканда ошол боецтин сүйлөгөн сөздөрүн же болбосо бир мимикаларын көргөзөсүң. Я знаю, брат, этот байцка. Мисалы, да. Да. Мисалы, түшүндүңбү ким эле баягы борж десе, Все Чимаев десе борж дейсиң. Да. Раисов десе тигр дейсиң, ушундай. Валентина Шевченко. Валентина Шевченко. Солнечный Кыргызстан. Ютубтагы мекендештер, бул жакта вес куу процесси уже жүгүрүп бүтүштү балдар. Бакта Марсель, Бека, Агай, полный. Вес уже чуркап, бүгүн акыркы кросспу болду ушу менен. Вес жетти, уже таразага түшүрөк. Азыр таразага түшүп көрөт уже. По-моему, унча тердин баары жерде көрдүңөр туугандар. Ушу терлердин баары ушу 5 күрүктүн азабынан. Ушу терлердин баары чыккан. Пешене тер. Телевизордун артынан, телефондун артынан көрсөңөр мындай эле көрүнөт го, мага деле мындай эле көрүнчү эле, могу неме кылганчы. Жаңа вес койганчы. Мындай эле көрүнчү. Болгонуңа шүгүр кылдасың. Мындай эле көрүнчү туугандарым. Бул аралашсаң, бир күн аралашсаң уже түшүнөт экенсиң да баарын. Өтө эмгек. Марсель да көп чыгарбайт го туугандар, немени кыйналып аткандарын, баягы тренировка кылып аткандарын. Только эс алып жүргөндөй эле көрүнөт. Мага деле көрүнөт да ошондой эс алып жүргөндөй эле. Отдыхта жүрөм да. Только отдыхта жүргөндөй эле көрүнөт да.
Көрдүңөр туугандар, могу пешенеттерди. Ана. Бүгүн вес жетти, буюрса эртең веске түшөт, бүрсү күнү бой уже, буюрса. Биякта да түшкап түшөт. Жагы Марсель туугандар. Уже канча бойдон чыгасың? 3 бой калды, э? 3 бой уже бинт оротулат биякта. Настроение зыл. Бала заряж. Биякта Бека. Бека родной улут уже. Жеңиш поздно. Бека сен боюңду немеден көрөт, э? Октагондон эле көрөт, э? Октагондон көрөсүң, туугандар иншалла. Азыр Марсель чыгат. Ютубтан мекенештер буюрса бир 2-3 бой калды. 2-3 бой калды, уже Марсель чыгат азыр. Арсен менен Марсель экөөнүн бою калды, Бека утту. 3 досум ушат бүгүн. Бирөө утту, буюрса 2 калды. Видеодон алыстабай до конца көрүп туруңуздар. Анан бүгүн бой бүткөндөн кийин буюрса көлгө кетебиз. Анан көлдө Марсельге берилбеген суроолордун баардыгын берип, ошол жерден тартып чыгарып берем. Марсель чыгат азыр туугандар уже. Мындан эмес кийин Вот туугандар, Марсельдин соперниги. Марсельдин соперниги. Марсель отурат биякта. Марсель кетти туугандар. Агай туугандар. Чыгат уже Марсель. Уважаемые зрители, установлены главному событию сегодняшнего турнира «Октагон 61». Этот поединок станет ярким украшением этого вечера. Официальные лица готовы, бойцы готовы, а готова наша публика! Поприветствуйте, Марсель! Любое время! Нурлан Беков! Уже чыгат туугандар, мына бойдун астында турабыз. Koldu çırma günler, bak tepkeni bilesin ha, koldu çırma. Taka, o жақсы. Чувствовать et. Такай ver, чувствует et, Марсель, чувствует et. Шашима, вот так. Alt düşüş gerek, по-любому alt düşüş gerek. Şaşak olmak ol ya, yet atma tizelerinden. Tizelerinden yet atma, tizelerinden. Geldi, takılması gerek. Gördün ha Marcel, şaşırmaya gir. Vurup giriş gerek Marcel, naborot. Şaşırma ha, distansiya düştü, koldu götür, aldın koldu götür oşanı. Oşan koldu götür yani. Aldın koldu götür de Marcel, aldın konu ha. Çüstüyt et, aldığa, çüstüyt et, manday. Türt, gel. Aldın kol götür ötüp etti gördün oldu. Şaşılma Marcel, çarçatma özünü. Özünü çarçatma Marcel. Давай.
атыл слышка, не? Красавчик, родной. Сергей Шубков. Дема, бля. Nurlan Bekov. Kyrgyzstan. Аплодисменты его сопернику Фархад Ермешбаев. Узбекистан. Ассалаумағалейкум, Кыргыз елім. Артыңарға чоң рахмат, Макер. Ушул жерде колдоп келип аткан карабайым эл, силер бизди көтөрөсүңөр. Рахмат, Алла разы болсун. Кыргызстандан деңгээлин бийикке көтөрүп атасыңар, чоң рахмат, Алла разы болсун. И мой близкий брат Султан, тебе спасибо от души, брат. И что там, Дана? Если тебе Магомед Макаев интересно, он тебе есть. Если хочешь время есть, если хочешь Бегин шоу, видишь, что UFC, иншаллах. Бардырға чоң рахмат, Кыргызстандан. Макаева, кто тебе интересен в октагон? Мне интересно, Макаев, если у тебя контракт нету, давай приезжай здесь. Октагон, я думаю, Октагон тебе платит хорошая сумма. Так что приезжайте, здесь покажем шоу. И мен жанымда жүрген досторым Бекат, ағайым, Полот аға, и ошол эле постоянно жүрөт. Альберт деген досум, өзүнүн ардына барат. От души рахмат досум сага. И ошондой эле Москвадагы досторума чоң рахмат. Кудай кааласа биз дагы ММАдан жакшы бир менчмент бой өткөзөлү деп атабыз. Ошондуктан ММАнын үрөөнү бийикке көтөрүлөт, ушунтип келип лигалар өткөзгөн. Чоң Алла разы болсун, ушундай Октагон лигасы келип. Почти жарымы Кыргызстандын баеси коюп берди. Чоң рахмат. Ушинтип башка жактан келген лигалар ушинтип коюп беришкен. Кыргызстандын баеси. Нам нужен большая арена сделать следующий турнир. Обязательно следующий турнир пойдет в большой арене. Марсель Нурлан Макаев, если тебе уволят, да, давай приезжай, я думаю, тебе платит хороший чек. У меня 14-0, у тебя 19-0, интересный бой будет, давай. Кто ноль, потеряем чек. Брат, еще есть момент. Это рематч второй бой с Камилем Карате. Я готов. Вы когда готовы? В прошлый раз говорили, что вы там как-то договорились на стойку, потом что-то началась борьба. Как второй бой? Второй бой. Правило какое было? Ах, ну нельзя правила только ММА, брат. Нам уже дальше договаривались. Если сделать это правило, платит. ММА. Адам, поддержка келсин, Ютубтагы мекендештер Марселди колдоону келди. Полный адамдар бар, көрдүңүздөр. Очередте турат ар жакта. Ар жакта очередте турат. Марсель батпай калды бая уже. Мен. Я өзүнчө жолда тугандар Марсельге сүрөткө чыккан очерет. Марселдин фанаттары көлдө дагы бул сезондой эле уюлуп атты.
Ассалаумалейкум, кыргыз тугандар. Марсельдің фанатская база в Кыргызстане, это реально, вот я сейчас своими глазами убеждаюсь, что очень большая. И реально простой парень, который поднялся с нуля своим трудом и достиг вот с ними, брат, таких успехов, что реально ему не дают покоя, все подходят, фотаются. Честно, я только очень рад. Пусть молодежь берет пример с того, что обычный парень, который работал грузчиком, у которого ничего не было за спиной, а сейчас вот на таком уровне, это реально круто. Так что хочу сказать молодежи, не употребляйте алкоголь, всякие вот такие вредные вещества, занимайтесь спортом и будет у вас все хорошо, имя будет, делайте все, чтобы достичь вот такого уровня, как у Марселя. От души, братан. Көрдіңдер тұрғандар. Марсельдің фанаттары гөлді бітпеді. Баяғы пароход. Марсель родной ойдан ұтып бұйырса, шоны жеңішіне салып жүрөбүз тұрғандар гөл бар. Марсель сыйды қойып берді баяғы. Бұл жақта қазақ туғанбыз. Номад организацияның немесі президенті. Почти президенті. Президент матчмейкингті алып. Ютубтағы мекендештер бұйырса Марсель досының ақырғы бойын өткөріп, жеңішін құттықтап келген учурубуз 14-0 құт болсын. Бұйырса туғандар ушундай колдоо болсо UFC-ге жакын арада уже аракет кылып UFC-ге чыгат. 14-0, мындай кыргыз жок го дейм 14-0. Анан акыркы Анварбек менен болгон боюнда ага чейин деле мисалы элдер сага чыккан соперниктерди мындай ойлоп атат да. Сен чыгасың, кирип греплерге кирип тартып утуп болсун. Анан ал соперникти да слабый ойлойт. Кээ бирөө ойлоп атат экен, көбү мындай комментарий жазганда окуп калдым. Марсель слабый соперниктер менен чыгып атасың. Кичине күчтөрөөктөр менен чыгасың өзөсүң деген адамдар кандай жооп бересиң? Мындайда мен өзү же байдын баласы эмесмин, же бизнесмендин баласы эмесмин, же чоңдун баласы эмесмин да, мага акча керек. Өзүмдүн акчамды иштеп атам. Мага лигалар предлагать этет бойду. Ошо ушам да, мисалы, мен ал жерден аз акча албайм, жакшы акча алам. Лигалар ким предлагать этет ошо. Даже Хабиб Нурмагомедов 14-0 чейин жалаң 0-0 болду. Даже 14-0 болгондо 0-0 бала менен чыккан азырча. Мисалы слабый дегенде менден утулгандар уже нормальный лигалардын чемпиондору да. Эрсизде гран-приде утуп чыккан баланы утуп койгон. ММА серияда полный көптөгөн күчтүү боецтер утуп койгон. Просто мен биринчи раундда тартам, элдерге слабый болуп калды. Ошол эле боец менен башка боецтер чыксын эле. Наказан үчүн мен греплер үчүн тез тартып коюп атам. Ошол эле ошондой ойлоп калган. Акыркы комментарий окуп калсам ошо. Типа слабый балдар менен чыгып калды атана мин да тартып коет деп элдер чыкканда кыргыздардан өссүн. Конечно. Башка лигалар барсам, башка лигалар өздөрүнүн боецтерин өстүрөт. Мен өстүрө турган лигам жок, эчтегем жок да. Өзүмө өзү ушул даражага алып келдим. Ошол себептен кыргыздардан өссүн. Кыргыздардан өссүн. Наоборот, бири-бирине кайдыш керек. Анан азыркы учурда спонсор барбы сенде? Спонсор же мындай боец, любой боецтин немеси болот, жанында жүргөн адамы, типа бою таап берет же мындай. Жок, азыркы учурда мен жалгызмын. Өзүң билесиң. Постоянно жалгыз. Даже зал жок, команда жок, жалгыз жүрөм. Эгер мен командам болуп, спонсорум болуп, жанында болсо, кайсы жакта жүрөм? Өзүң билесиң. Азыр семьяны багыш керек, акча кылыш керек. Ошондой нерсе да. Sen de
Saçta var mı? Var конечно. Что там, Альберт? Парсо, доске. Парсо, короче, отдыхать жүрөбүз. Короче, көлдөбүз мынакей. Ыстык көл это. Биз көлдөбүз, чала бербегиле. Мынакей. О, да. Адамдар. Мынакей ушу көл, ыстык көл. Адамдар. Короче, мынакей ушундай өзүбүздүн кол жерлер бар, ыстык көлдөчү. Азыр отдыхать этип жүрөбүз. Альберт рядом. Короче, парашютка учканда, өзүчү парашютка учканда, буттун жерге отурбаш керек да, мындай кылчы. Альберт суга түшүп кетти азыр. Таштай бердиби? О да. Таштабайт да. Суга чөз да азыр. Кечи, короче, Ягын сласана, кафе. Хорош. Наше лето. Ой, танцуй. Наше лето. Люби, целуй. Короче, Альберт көз контенттин жарып атабыз, а? Ал жагы бар. О, хей. Азыр түшкөндө путуң ооруйт да, бирок. Жүгүрүшүң керек. Түшкөндө жүгүрөбүз ба? Жок. Эки путуң отуруш керек, мындай. Мындай отуруп, бирдей кылып тур. Мындай отурасың. Короче, коңгон атабыз. Biz özümüz kıldık be canım burada şunu. Kayakı mı olacak? Onca kadar. Tata o kamerana. Короче, ноги. Что скажешь, родной? Я готов был. Короче, братчика. Ulanlar balıkçının gördüңүздөр. Бул жакта балык, куруттар. Бул жакта кымыз көрдүңүздөр. Кыргызстанга не жетсин? Биякта тууган. Боз үйлөрдү көрдүңөр. Ulan таза палево. Марсель кымыздан ич бериши бар эми. Кымыз как? Таза кымыз экен да. Таза. Кымыз дамданат экен. Таза. Таза. Балыкчыныкы. Балыкчынын кымызы, короче. Көлдөн өтүп кетип атканда ичели деп токтодук. Кымыз. Чисто бул жакта мурут. Чисто Кыргызстандын национальный немелери да, мыякта. Боз үй, курут, балык, Форелдер да? форелдер. Бул форелдерди кымызды ичкен да бар, ичпеген да бар турганда көрдүңүзбү? Ютубтагы мекендештер, буюрса азыркы учурда биз жалал абадтабыз. Марселдин мындай жеткана туулуп өскөн жериндебиз. Арттагы бийттерди көрдүңүздөр, бул жак күн тусуп каткан, ошол көргөзө албай атабыз. Ушул жакты көргөзүп атайын дедик эле. Анан Марселге кичине суроолорум бар. 5 суроом калды, буюрса. Ошол суроолорду беребиз дагы. Анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге мен берип аткан суроолорго кошумча кылып жазып кетсеңиздер болот турган. Кайсыл айылда туулуп өскөнсүң, айылда канчанчы мектепке чейин окугансың, полный информация берип койсоң. Айылдын аты эмне? Мен Жалал Абад областында Базаркөл районунда Кугал айылында болгом. 9-класска чейин окугам. 9га чейин Кугалда 9га чейин окугам. Ошо 9ду жакшы бүтпөй калган. 9 дагы. 9ду бүтүп анан Бишкекке иштегем кеттим. Бишкекте грузчик болуп иштеп, анан кайра обмен бүтүп Москвага кеттим. Москвага кеттим. Кайсыл айыл эле айыл? Когалма. Базаркөл Когалма. Арсланбек жакта. Ошол жакта төрөлөп, ошол жакта чоңойгон кезинде ошол жакта төрөлөп ошол чисто айылда. Анан азыркы учурда интернет блогтарынан көрүп атсаң эле өзүң дагы типа сен салынып бүт эле үйүңдү уже обсуждение болуп, өз салаттыр, мындай болуптур деп баардыгы кызыккандар көп экен. Сен өзүң айтып калдың, журналисттерде тартабыз болот уже үйүңдү көргөзүп. Бүткөндөн тарткан. 2016 тартып кетишкен документальный фильм YouTube'гачы. Тартып кетти. Неменин блогерлери, Россиянын блогерлери. Уже почти миллион просмотр алып калды уже YouTube'дачы. Ошого азыркы менен ошо мурдакын чагылыш деп тартайын деп да. Салыштырып деп. Салыш деп. Анан азыр пока что бүт элек. Бүткөндөн кийин полный тартылат. Ол деле Жалал Абад областында,
базар койгон өзүм. базар кылган. Ошол үй салышыңа, например, ушуга чейин канча суммадагы акча короттуң, анан ал үйгө ким жардам берди? Мисалы, же өзүң таап бойлордон түшкөн акчага Ал үйгө эч ким жардам бербеди. Чисто өзүм, жалгыз өзүм. Чисто өзүм менен. жалгыз. Өзүм менен. Бойлордо мисалы канча суммада примерно айтып атасың? Мынча акча киргизип койдум уже. Примерно общий кире турган сумма бир 7-8 миллион. 7-8 миллион общий кире турган сумма, өзүң моюңдагы. Азыр бүтүп калды бул да? Бүтөйүндө калды. Азыр. Бүтөйүн деп калып туугандар буюрса үй бүткөндө дагы жок, үй бүткөндө дагы буюрса туугандар келип үйүн тартып буюрса полный обзорун чыгарып беребиз. Анан азыркы учурда кыргыздар канча 16 кыргыз кеттиби? Полный общий 16 деп уктум мен дагы. Анан например сен өзүң жакшы күрөшөсүң. Баардыгы эле билет. Грек-римби, волейбол, любой жагынанчы. Азыр ушул ММАда жүрөсүң, ушул спортту ташта, ушу олимпиадага барып күрөш, ошого даярдан бул спортты ташта десең, кандай жооп берет элең ендерге? Эгер олимпиада грек-римден күрөш керек болсо, смело. Эгер мындай поддержка болуп ушундай мамлекетте ушундай болсо, даярдан күрөшпөш керек болуш. Мен күрөшө алам да, бирок эмне дегенде мен барбандагы поясактан мен мастер спорттун чемпионат Москва көп жерлерди уткам, өзүң билесиң. Ошо барып жок жерде. ММА'да таштап туруп эле олимпиадага кетип калган. Прям ташташка өтө неме, уже 14-0 болду, анан дальше кетиш керек. Да. Бирок күрөшпөй десе күрөшпөйт эле даярдан. Күрөшпөй десе күрөшпөй десең. Анан акыркы суроо кыргыз элине бир өзүң оюңду кайра жазып койсоң болот. Кыргыз элим баардыгыңарга рахмат. Ушунча колдоп, поддержка берип атасыңар. Силер канчалык көп колдойсуңар, ушунчалык бизге жакшы лигалар бойлоп келет. Андыктан колдоп, ушинтип комментарий жазып, чыккан видеого комментарий жазып колдоп турасыңар. Силердин поддержкаңар биз үчүн өтө чоң мотивация. Бизге жанагындай байлар же чоңдор поддержка бербейт, бизге карапайым кыргыз эл поддержка берет. Андыктан поддержкада тургула, всегда Кыргызстан алга. Болду досум, чоң рахмат. YouTube'дагы туугандар буюрса Марсель досумдун жеринде Жалал Абадта болдук. Бардык жерди кыдырдык, эс алдырды. Марселдин айылына чейин барып келдим. Эмкисин буюрса үй бүткөндө тартабыз видео. Сыйга рахмат. Бизчи досум келип конок болуп кеткиле. Жалал Абадтын эли всегда конокчу болойлу да. Келип кетсеңер болот. И достор, YouTube'дан кимде ким көрүп аткан болсо кирип лайк басып, комментарий жазып кеткиле. Досумдан жакшы бир поддержка болот. Кыргыздар бири-бирине поддержка берсе керек. Кыргызстан алга. Все, ассаламу алейкум.